Assalamu алейкум, Адалдам каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен көпчүлүк сүйүп жеген синнабон булочкаларын жасайбыз. Анда эмесе видеонун акырына чейин күзөтүп туруңуздар. Алгач идишибизге жылытылган сүт, кумшекер, туз жана дрожж кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Сүтүбүз колду күйгүзбөй турган, жылуу болуш керек. Ысык болсо дрожж күйүп калат. Андан соң бир даана жумуртканы кошобуз. Эритилген сливочный майды кошуп, дагы бир сыра аралаштырабыз. Аралаштырып алгандан соң унду кошобуз. Унду сөзсүз түрдө электен өткөрүшүңүздөр шарт. Бул жерде мен эң жогорку сорттогу унду колдондум. Булочкаларга, ар кандай бышырыктарга биринчи сорттогу эмес, жогорку сорттогу унду колдонсоңуз абдан жакшы болуп чыгат. Эгер сизде жок болсо, анда биринчи сорт унду дагы колдонсоңуз болот. Камыр ээлейбиз, камырыбыз жумшак болушу керек. Көрүп турганыңыздардай камырыбыз мына ушундай жумшак болуп чыгат. Катуу камыр кылып албаңыздар. Мынакей жумшактыгын көрсөттүм. Эми муну жылуу жерге коюп ачытып алабыз. Биздин камырыбыз дагы көтөрүлүп ачып чыкты. Көргөнүңүздөрдөй ушундай жумшак, пышный болуп чыгат. Столдун үстүнө бир аз ундан себелеп, камырды тоголоктоп жайып баштайбыз. Айта кетчү нерсе, эгер сиз камырды жооруп жатканда катуу кылып койсоңуз, анда сиздин булочкаңыз дагы катуу болуп калат. Ошол үчүн жумшак кылып жоорушуңуз керек. Камырды дал видеодо көрүп турганыңыздардай сүйрүү формасында жайып алабыз. Камырды жайып болдум. Мына ушундай калыңдыкта болот. Эми буга эритилген сливочный майды сүртүп чыгабыз. Бардык жерине тегиз кылып сүйкөшүбүз керек. Камырыбызга тегиз кылып майды сүйкөп алгандан соң, биздин синнабон булочкабыздын эң негизги этабына өтөбүз. Бул жерде кумшекерге корицаны кошуп аралаштырып алышыбыз керек. Синнабон булочкасын бул корица менен кумшекерсиз элестете албайм, анткени даамына даам кошкон мына ушул нерселер болот. Аралаштырып даярдап алгандан соң, эми кашык менен үстүнө себелеп чыгабыз. Бардык жерине тегиз кылып себелегенге аракет кылышыбыз керек. Көрүп турганыңыздардай тегиз кылып сепкенге аракет кылдым. Эми болсо четинен ороп баштайбыз. Бош кылбашыбыз керек, бир аз тыгызыраак кылып ороп чыгабыз. Акырына келгенде четин ушинтип жакшылап жармаштырып алабыз дагы, ылдыйды каратып коебуз, себеби ачылып кетпеш керек бул жерлери. Кааласаңыздар бычак менен, кааласаңыздар жип менен кесип алсаңыздар болот. Мен ушундай 3 бармагымды коюп, бардыгын бирдей кылып кескенге аракет кылдым. Баарын кесип алгандан соң, эми духовкабыздын листине пергамент кагазын коюп, булочкаларыбызды өтө алыс кылбай тизип чыгабыз. Синнабон булочкасын өтө алыс кылып койсоңуздар, чекеси ачылып кетиши мүмкүн. Бир аз тыгызыраак кылып койсоңуздар, бири-бирине жармашып, чекелери ачылбайт. Эми кезек булочкалардын үстүн бир аз болсо дагы басып алабыз, себеби бул духовкага салып бышканда аябай көтөрүлүп, бир аз сулуу эмес көрүнүп калат. Ошол үчүн сөзсүз түрдө ушинтип басып чыгыңыздар. Андан соң үстүн жабабыз дагы 10-15 мүнөткө коюп турабыз.
Расстойкада турду булочкалар. Эми кызып турган духовкада 160-170 градуста кызарганча бышырып алабыз. Духовканын ортосуна салабыз. Асты үстү кызып турушу керек. Булочкабыз бышкыча биз крем даярдайбыз. Үстүнө сүйкөгөнгө бул жерде мен сметана колдондум 20% жана үстүнө сахарная пудра кошуп жатам. Экөөнү жакшылап аралаштырып алабыз. Табитиңизге жараша дагы башка кремдерди дагы жасап колдонсоңуздар болот. Бирок бизге аябай ыңгайлуу, арзан түшкөн мына ушул крем болот. Кремибиз даяр болду. Кааласаңыздар холодильникке салып турсаңыздар дагы болот, бир аз кою болуп түшөт. Булочкаларыбыз дагы бышты. Булочкабыз аябай жумшак, сонун болуп чыгат. Бир аз муздатып алабыз дагы, андан соң үстүнө биз жасаган кремди сүйкөп чыгабыз. Ысык маалында сүйкөсөңүздөр аябай эрип кетет. Ошол үчүн бир аз муздатып алып булочканы, андан кийин кремди сүйкөңүздөр. Булочкаларым даяр болду. Сиздерге болушунча баарын көрсөткөнгө аракет кылдым. Көргөнүңүздөрдөй булочкабыз жумшак болуп чыккан. Азыр ичтерин да көрсөтүп өтөмүн. Мынакей толук түрдө иштери дагы бышкан. Бул рецепт менен сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, себеби бир жасагандай эле окшошот. Сиздер менен болгон Адалдам каналы. Эгер менин каналыма каттала элек болсоңуз, анда подписаться баскычын басып катталып коюңуз. Комментарийге пикирлериңизди калтырып, лайк басканды унутпаңыздар. Көрүс алдыда мындан да сонун өзгөчө рецепттер менен бөлүшөмүн. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө Аллахка аманат болуңуздар.